Балдар, көгілдір экрандын алдында ыңгайлы отырып бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтүлө турган темабыз төмөндөгү тема. Же болбосо биз бүгүн силер менен өзгөргүчтүктүн закон ченемдүүлүктөрү, фенотиптик, генотиптик өзгөргүчтүк боюнча таанышат экенбиз. Сабактын жүрүшүндө эмнелерге көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Өзгөргүчтүктүн закон ченемдүүлүгү жана анын түрлөрү менен таанышабыз. Андан сырткары фенотиптик же модификациялык өзгөргүчтүктүн белгилерин аныктайбыз. Жана генотиптик же тукум куума өзгөргүчтүктүн түрлөрү менен таанышабыз. Балдар, бүгүнкү күнгө чейин силердин баардыгыңардын эсиңерде болсо керек, тукум куугучтуктун закон ченемдүүлүктөрү боюнча таанышып келгенбиз. Тукум куугучтук деп биз эмнени айттык элек? Бул тукум куугучтук ата-энесинин белгилеринин укумдан тукумга берилиши бул тукум куугучтук болуп эсептелерин токтолдук. Ал эми ушул тукум куугучтук белгилер адамдын же өсүмдүктүн же жаныбарлардын организминде бирдиги болуп саналган клеткадагы ядродо жайланышкан хромосомалар аркылуу ишке ашырылаарын токтолдук. Бүгүн биз ушул тукум куугучтук белгилерде кандайдыр бир жаңы белгилер пайда болуп кала тургандыгын баардыгыбыз тең жакшы билебиз. Мына ошол тукум куугучтук белгилерден жаңы белгилердин пайда болуу себептери эмнеде? Жана бул кандай механизмди түшүндүрөт деген суроолорго жооп алыш үчүн бүгүнкү өзгөргүчтүктүн закон ченемдүүлүктөрү боюнча таанышат экенбиз. Анда биз өзгөргүчтүк деп эмнени айтабыз? Өзгөргүчтүк деп бул организмдин жеке өрчүшүндөгү жаңы белгилерге ээ болуу касиети бул өзгөргүчтүк деп аталат. Демек, бул тукум куугучтук белгилер ата-энесинин белгилери балдарына так өзүндөй болуп берилбейт экен. Аларда сөзсүз түрдө кандайдыр бир жаңы белгилер пайда болушу мүмкүн экен. Мына ушул белгилердин жаңы белгилердин пайда болуу касиетин демек өзгөргүчтүк деп карайт экенбиз. Мисалы үчүн мен силерге төмөндөгүдөй эки тыйынчычканды алып көрсөтөйүн. Энелик тыйынчычкандын өңү күрөң түстө, ал эми аталык тыйынчычкандын түсү куйругу кара күрөң, кулагы кара күрөң, денеси боз түстө турган тыйынчычкандарды аргындаштырган кезде экөөнө тең силер көрүп тургандай бул жерде тыйынчычкандын башындагы же болбосо кулагынын түзү ачык күрөң түстө болуп атат. Себептен энесинин да атасынын да кулагы күрөң түстө эмес болчу. Ал эми куйруктары болсо боз күрөң болуп калган. Демек, жаңы белгилер пайда болгон экен. Демек, бул ата-энесинин белгилери балдарына куюп койгондой окшош болуп берилбейт экен. Алардын белгилеринин комбинацияланган белгилерди же жаңы белгилерди пайда кылышы мүмкүн экен. Демек, ушул тыйынчычкандарда эле 3 бала төрөлсө, демек үчөөсү 3 бөлөк белгини алып жүрөт экен. Экинчиси силер көрүп тургандай, бул күрөң энесине окшошуп келейткан, бирок денесинде боз темгилдүү болуп төрөлүп калган экен. Ал эми үчүнчүсү болсо силер көрүп тургандай, бул экөөнө тең окшош эмес, кара боз түстөгү тыйынчычкан пайда болду. Ал эми өзгөргүчтүктүн өзү негизинен бул эки чоң топко бөлүнөт экен. Фенотиптик же модификациялык деп карайт экенбиз, ошондой эле генотиптик деп. Фенотиптик же модификациялык өзгөргүчтүктү тукум куубай турган өзгөргүчтүк деп аныктап келген. Ал эми генотиптик өзгөргүчтүк болсо, бул тукум кууй турган өзгөргүчтүк экен. Анда фенотиптик же модификациялык өзгөргүчтүктөргө кайсылар кирет? Же болбосо фенотиптик же модификациялык өзгөргүчтүктөр өз ичинен дагы экологиялык, географиялык, мезгилдик жана жаштык модификациялык өзгөргүчтүктөр болуп топторго бөлүнөт экен. Ал эми генотиптик болсо, бул мутациялык өзгөргүчтүк болуп бөлүнөт экен. Мутациялык өзгөргүчтүк өзүнүн ичинен дагы хромосомалык, геномдук жана гендик болуп бөлүнөт. Генотиптик өзгөргүчтүк мутациялык өзгөргүчтүктөн башка дагы комбинациялык өзгөргүчтүк деп эки чоң топко бөлүнөт экен.
Анда биз ушул өзгөргүчтүктүн ар бир түрлөрү боюнча кененирээк түшүнүк алып көрөлү. Анда азыр мен силерге фенотиптик же модификациялык өзгөргүчтүк боюнча түшүнүк берейин. Фенотиптик дегенди мен силерге жаңы эле түшүндүрдүм. Бул тукум куубай турган өзгөргүчтүк экен. Же болсо бул модификациялык өзгөргүчтүк деп аталат экен. Фенотиптик же модификациялык өзгөргүчтүккө мисал үчүн биз айттык, экологиялык модификациялык өзгөргүчтүк кирет деп. Бул экологиялык модификациялык өзгөргүчтүккө Франциялык ботаник Бонне төмөндөгүдөй тажрыйба жасаган. Ал какымды алган. Какымды алып туруп, какымды эки топко бөлгөн, экиге бөлгөн. Бөлүп туруп, бир какымды тоого отургускандагы, экинчи какымды Парижге отургускан. Бир нече убакыт өткөндөн кийин тоодогу өскөн какымдын жалбырактары аз санда, килкелери дагы өтө аз, жерге жакын жайлашкан, гүлүнүн түзүлүшү кыска жана бул тоонун шартына ыңгайланышы өтө кыйын болгондугу көрүнүп турган. Ал эми Парижде өскөн какым болсо, ал нымдуулук жетиштүү болгондуктан, ал жерде шарт абдан жакшы болгондуктан, жалбырактары калың, жашыл түстө, гүлдөрүнүн гүлдөөшү дагы абдан жыш болгон. Анда бул модификациялык өзгөргүчтүктү эки экологиялык шарттагы отургузса, булардын сырткы белгилери, морфологиялык белгилери өзгөргөндүгүн байкаган. Ушул эле эки гүлдүн тең уругунан алып туруп, кайра ыңгайлуу шартка алып барып отургузса, ал баштапкы абалына кайра келген. Анда фенотиптик экологиялык өзгөргүчтүктө бул курчап турган чөйрөнүн таасир этишинин негизинде гана алардын морфологиясы гана өзгөрүлөт экен, бирок генетикасы же болбосо генотиби өзгөрбөйт экен. Ал эгерде ыңгайлуу шартка келсе, мурунку калыбына келе тургандыгын француз ботаники Бонне аныктаган экен. Андан кийин экологиялык модификациялык өзгөргүчтүктөн кийин мезгилдик модификациялык өзгөргүчтүккө токтолуп көрөлү. Мезгилдик модификациялык өзгөргүчтүк буга мисал үчүн көбүнчө жаныбарларды алып карайлы. Жаныбарларды алып карай турган болсок, силер көрүп тургандай, бул жерде коен. Коен бул өзүнүн түрү ак коенго кирет, бирок бул жай мезгилинде өзүнүн коргоо кызматын аткарыш үчүн түктөрүнүн түстөрү топурактын же болбосо өзү жашаган чөйрөдөгү чөп өсүмдүктөрдүн өңүнө окшошуп, күрөң түскө айланат экен. Ал эми күн сууп, кыш келген кезде кардын өңүнө окшош болуп, ак түскө айланат экен. Демек, бул модификациялык өзгөргүчтүк мезгилдик кубулуштардан дагы карата өзгөрүлөт экен дагы, бирок булардын генотиби же болбосо жаңы ген пайда болбойт экен, гени бузулбайт экен. Демек, модификациялык өзгөргүчтүккө мындан башка дагы мисал үчүн түймөктөр менен көбөйүүчү өсүмдүктөрдү алып карай турган болсок, бир эле түймөктү алып отургузсак, алардын сабактары бирдей болуп, жагымдуу шартта өсүп чыгат экен, бирок араларында түймөктөрдү алып карай турган болсок, түймөктөрүнүн бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей формада болушу мүмкүн, жалбырактары өтө жазы же жалбырактары ичке болушу мүмкүн экен. Модификациялык өзгөргүчтүккө дагы бир мисал буурчакты алып карашкан. Бир буурчакты топурактуу жерге отургускандагы, экинчи бир буурчакты топурак мисал үчүн бул азык затка бай болуп саналат. Ал эми экинчи буурчакты болсо, жыгачтын таарындысы бар жерге отургускан. Экөөнө тең бирдей нымдуулукту берип турган. 10 күн өткөндөн кийин азык затка бай болгон топуракта отургузулган буурчактын сабагы абдан чоң болгон, түшүмү да көбүрөөк болгон. Ал эми жыгачтын таарындысына отургузулган буурчактын сабагы кыскараак болгон. Ошондой эле бака жалбыракты алып карай турган болсок, бул бака жалбырак токойдогу гумустуу жерге отургузулган. Гумус деген бул азык затка бай жер. Анда силер көрүп тургандай, ошол гумустуу токойдо өскөн бака жалбыракка менен бул кургак талаада өскөн бака жалбырактардын түзүлүштөрү боюнча дагы өзгөрүү болгон. Себеп дегенде, бул
кургак жерде өскөн бака жалбырактын жалбырактары жерге жакын болгон, гүлүнүн узундугу 15-20 сантиметрге гана жеткен. Ал эми токойдогу гумустуу жерде өскөн бака жалбырактын жалбырактары жазы бийик, ал эми гүлдөрүнүн бийиктиги 40 сантиметрге чейин жеткен. Демек, бул модификациялык өзгөргүчтүктө бул тирүү организмдердин өзгөрүүсү, морфологиялык өзгөрүүсү курчап турган айлана чөйрөдөгү шарттарга карата өзгөрүшү мүмкүн экен, бирок булардын генотиби же болбосо гени өзгөрбөйт экен. Эгерде ушул кургакта өскөн бака жалбырактын уругунан алып туруп гумустуу жерге алып барып отургузсак, анда бул дагы ошол токойдогу өскөн абдан ыңгайлуу шарттагы гумустуу жерде өскөн бака жалбырактай болуп кайра өзгөрөт экен. Анда модификациялык тукум куугучтуктар бул тукум куубай турган гана өзгөргүчтүк болот экен. Бул көбүнчө өсүмдүктөрдүн сабагында, жалбырактарында, гүлдөрүндө ушул чөйрөгө карата ыңгайланышып өзгөрүшү билинет экен. Мындан башка дагы модификациялык өзгөргүчтүктү биз токтолдук. Бул географиялык модификациялык өзгөргүчтүк деп. Географиялык модификациялык өзгөргүчтүккө мисалы үчүн адамдарды алып карай турган болсок, бул Украинадагы кыздын түзү менен Грециядагы кыздын түзүн карай турган болсок, терилеринин түздөрүнүн өзгөргөндүгүн көрөбүз. Украинадагы бул түндүккө жакыныраак мейлүн жердеги адамдын бетинин түзүлүшү ак жуумал болот экен дагы, чачтарынын түзүлүштөрү дагы алардыкы калыңыраак болушу мүмкүн экен. Ал эми Грециядагы жана Грузиядагы адамдардын терилеринин түстөрү кара күрөң түстө болуп, чачтары тармал, жукараак, ичке түстө болот экен. Анда бул географиялык модификациялык өзгөргүчтүк бул курчап турган чөйрөдөгү мисалы үчүн күндүн нурунун изоляциясынан көз каранды болот экен. Эгерде күндүн нуру жайында абдан катуу тийген экватор алкактарына жакын жердеги адамдардын өңдөрүнүн түстөрү кара күрөң түстө же күңүрт түстө болсо, кайра ал күндүн нуру азайып, тийиш азайып, же болбосо кышкы мезгил келе баштаган кезде ал күрөң түстөгү теринин түстөрү ак жуумал, ак түскө айлана баштайт экен. Демек, бул дагы өзгөргүчтүктү алып келди, бирок булар генди бузбайт экен жана тукум куубайт экен. Ошо сыяктуу эле бул жаштык дагы модификациялык өзгөргүчтүк бар. Жаштык модификациялык өзгөргүчтүккө мисалы үчүн адамды алып карайлы. Адам түйүлдүктөн баштап эле чоңоюп картайганга чейин бул адамдын жаштыгында алардын сөөктөрү жана толку бойлору өсөт. Бирок булардын гени өзгөрбөйт. Түйүлдүк кезинде кандай генди кармап жүргөн адам пайда болсо, жашы улам өсүп өскөн сайын анын гени ошо боюнча сакталат. Булардын жаштыкка карата гана сөөгүнүн жана толку боюнун өсүшү гана өзгөрөт экен. Мындан башка дагы адамдын бет түзүлүштөрүн алып карай турган болсок, адам төрөлгөндөгү мисалы үчүн бул жерде 3 жаштагы баланын бетинин түзүлүшү турат. Адам улам жашы өзгөргөн сайын алардын бет түзүлүшү, кабагы, мурду, эриндеринин түзүлүштөрү чоңое баштайт экен дагы. Картайган кезде ал ошол гендер ошол боюнча эле сакталып калат экен дагы. Булардын жашына карата сырткы келбетиндеги морфологиялык гана өсүү жүрөт экен. Бирок ген ошол боюнча эле пайда болгон боюнча сакталып кала берет экен. Анда биз жаңы эле айттым, мен силерге дагы түшүндүрүп коеюн. Бул модификациялык өзгөргүчтүк же болбосо фенотиптик өзгөргүчтүк, бул тукум куубай турган өзгөргүчтүк экен. Бул модификациялык өзгөргүчтүк курчап турган чөйрөгө карата, экологияга карата, географиялык шартка карата жана ошо тирүү организмдин жашынын өзгөрүшүнө карата гана өзгөрөт экен дагы, бирок генотиби өзгөрүлбөй, эн атасынан келаткан белги ген ошол боюнча организмде сакталат экен. Мына ушул боюнча мен силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп окуп, жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Силерге бере турган суроом: организмге радиация таасир этсе, өзгөргүчтүктүн кандай түрүнө алып келет дейт. Алдында эки вариант турат:
фенотиптик өзгөргүчтүккө алып келеби, же генотиптик өзгөргүчтүккө алып келеби? Демек, организмге радиация таасир этсе, өзгөргүчтүктүн кандай түрүнө алып келет деген суроо туулуп атат. Албетте, бардыңар бул суроонун үстүндө ойлонуп жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Албетте, организмге эгерде радиация таасир этсе, генотиптик өзгөргүчтүккө алып келет. Эмне үчүн? Силер албетте радиацияны бул курчап турган чөйрөнүн абиотикалык факторлору деп карайсыңар. Бирок ошол абиотикалык факторлордун ичинен радиация бул тукум куучулук белгилерге, хромосомага, генге, же болбосо биохимиялык клеткалардын бузулушуна таасир этет. Себептегенде радиациянын нурлары, мисалы үчүн гамма нурлары, бета нурлары бар. Ошонун ичинен радиациянын гамма нурлары бул генотиптик өзгөргүчтүккө алып келе турган нурлар болуп саналат. Мына ушул генотиптик боюнча дагы мен силерге аз да болсо түшүнүк берип коеюн. Генотиптик өзгөргүчтүк же болбосо бул тукум куума өзгөргүчтүк деп токтолдук. Мына ошол генотиптик өзгөргүчтүк өзү ичинен комбинациялык жана мутациялык болуп эки чоң топко бөлүнөт. Комбинациялык генотиптик өзгөргүчтүк хромосомадагы комбинациялык өзгөргүчтүктү алып келиши мүмкүн экен. Гаметалардагы тукум куйтурган өзгөргүчтүктү алып келиши мүмкүн экен. Түйүлдүктөгү тукум куйтурган өзгөргүчтүктү алып келиши мүмкүн экен. Ал эми мутациялык тукум куйтурган өзгөргүчтүк же болбосо генотиптик мутация бул геномдук өзгөргүчтүктү, хромосомалык өзгөргүчтүктү жана гендик өзгөргүчтүктү алып келет экен. Деги эле бул мутация деген бул эмне дегенди түшүндүрөт. Мутация негизинен ички жана сырткы шарттардын таасир астында генетикалык аппараттардын өзгөрүшү. Генетикалык аппараттар дегенге бул хромосоманын, ДНКнын, гендин бузулуштарына же болбосо ошолордун өзгөрүшүнө алып келүү бул мутацияны берет экен. Мутация өзү негизинен, мисалы үчүн биз жаңы эле айттык, бул мутациянын геномдук, хромосомалык жана гендик мутациялар бар деп. Мына ошонун ичинен мен силерге геномдук мутация боюнча түшүнүк берип коеюн. Бул геномдук мутация өзүнүн ичинен полиплоидтик геномдук мутация жана гетероплоидтик геномдук мутацияга бөлүнөт. Же болбосо полиплоидия. Демек, ушул геномдук мутациядагы биринчи полиплоидия бул миоздун бузулушунан хромосоманын санынын экеселениши бул полиплоидия деп аталат. Мисалы үчүн бул миоздук бузулушу деген миоз жолу менен биз бүгүнкү күнгө чейин токтолгонбуз. Бул жыныстык клеткалардын же болбосо гаметалардагы хромосомалардын ушул гендик бузулушу полиплоидияны берет экен. Полиплоидияда, демек, миоз убагында, эгер миоз ошо бөлүнүп жаткан кезде бузулса, анда хромосомалардын саны экеселенет экен. Негизинен алар диплоидтик клетка болуш керек, хромосомалардан туруш керек эле. Бул жерде 2 эмес 3N же болбосо 3 хромосомадан турган геномдук мутация жүрдү. Муну биз триплоид деп коет экенбиз. Триплоидтик эле эмес, кээде 2 эсе көп болгон хромосомалар болушу мүмкүн экен. Мисалы үчүн тетраплоид 4 хромосомадан, 5 пентаплоидтен турган, 6 гексаплоидтен турган полиплоидтик геномдук мутация жүрөт экен. Бул көбүнчө полиплоидалык геномдук мутация көбүнчө өсүмдүктөрдүн гибридтешинен пайда болот экен. Бул өсүмдүктөрдү гибридтештирүү, аргындаштыруу, гибридологиялык аргындаштыруу адамдардын таасир астында болот. Көбүнчө полиплоидалык аргындаштырууда өсүмдүктөрдүн суукка жана тоого чыдамдуу жаңы сортторун алуу ушул геномдук мутациянын кабыл алып, же болбосо полиплоидия жолу менен алышат экен. Ал эми гетероплоидияда бул хромосомалардын саны же болбосо ушул гаметалардагы хромосомалардын же болбосо дененин хромосомаларынын саны көбөйүп же кемип калышы бул гетероплоидияны берет экен. Же болбосо адамдын хромосомасы диплоидтиги 46 болсо, бир хромосомага көп болсо, анда бул 47 хромосомалуу, бул гетероплоидиялык мутацияны алып келет экен. Же болбосо бул бир санга аз болушу мүмкүн экен.
Демек, бұл геномдық мутация екен. Мына ушулардан ичинен азыр мен силерге полиплоида боюнча кичинекей түшүнүк берип коеюн. Бұл полиплоида боюнча негизинен миоздук убакта гендердин ушул бузулушу же болсо хромосоманын эселенип көбөйүшү мына силер көрүп атасыңар. Бул жерде бир хромосомада 2 жуп хромосома кошулуп триплоидтик хромосома болуп калды, же болсо бир хромосомага ашык болду. Триплоидтик хромосомалардын жардамы менен көбүнчөйүн мөмөлөрдүн гибридологиялык ыкмалары менен жаңы сортторун алууда ушул полиплоиданын колдонот экенбиз. Же болсо ушул аллополиплоидтик аргындаштыруу деп коет экенбиз. Демек, анда аллополиплоидтик аргындаштырууда, мисалы үчүн, ар кандай түрлөрдү аргындаштырып, полиплоида алынат экен дагы, муну аллополиплоидтик деп атап коет экенбиз. Мисалы үчүн, Бере роял алмурутун ургач алмурут менен Усирия жапайы алмуруттун эркек алмурут экөөнү аргындаштырган кезде жаңы тоого, суук жерге чыдамдуу кышкы Бера деген алмурут алынган. Мына ушул алмуруттун алынышы полиплоидалык мутациялык геномдук мутацияны берет экен дагы. Бул тоого чыдамдуу болгон бул өсүмдүктөрдү аллополиплоидтик деп атап коет экенбиз. Мына балдар, биз бүгүн силер менен ушул өзгөргүчтүктүн закон ченемдүүлүктөрү, өзгөргүчтүктүн келип чыгуу себептери жана алардын түрлөрү боюнча түшүнүк алдык. Анда мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.